Жагымсыз жытка карабай күн сайын таштанды төгүлгөн жерде 50ден ашык киши иштейт. Алардын өздөрүнө тиешелүү ордулары бар. Клара Сапарова дагы көп жылдан бери ушул жерде иштейт. Күйөөсү каза болуп, кичинекей 2 кызын багуу максатында айласыз жүрөт. Өзүбүздүн балдарыбыз багуу үчүн кредит төлөйбүз. Ар ким өзү мисалы үчүн 10 миң, 15 миңден кредит төлөйбүз. 25 миңден алды аркасы даже. Мына мисалы үчүн мен ана подружкам бар. 25 миңден айына кредит төлөйт. Мисалы үчүн бу жерде жыргап деле акча таппайбыз. 500дөн күнүнө болгондо. Туса 450, 350ден таап кетебиз. Ден соолугубузга, конечно, зыян. Кечкурун барып кырсылдап жөтөлүп калабыз. Айран алганга даже акчабыз калбай калат. Таштанды төгүлгөн жерде атайын темир издегендери да бар. Металлды өндүрүү үчүн алар жаңы таштандыларды өртөп, ичинен түстүү металлдарды жана алюминийлерди чукуп чыгып сатышат. Жакында эле Бишкек санитардык полигон муниципалдык ишканасынын кызматкерлери 3 атайын техника менен топурак төгүшүп, өрттү өчүрүшкөн. Бай күнү ушул жерден өрттү өчүрөбүз деп 2 техникабыз тең ылайга батып кетти да. Ал ылайга батып, бульдозерибиз да батып кетти, погрузчик да батып кетти да. Ооба түшүнөбүз, бул жерде күнүмдүк нан таап жеп атат ар кандай адамдарчы. Бирок ушул жерден ошолордун арасынан кээ бирлери чыгып өрттөп, атайын өрттөй атат да. Ошондо коомчулук билиш керек, эмнеге өрттөнүп аткан, эмнеге түтүп аткан. Эң биринчи ошол көйгөй, ошонун арасынан адамдар атайын өрттөп атат да, момундай кылып. Мунун баарын азыр чоң көп биз каражатка дуушар болобуз да. 50-100 машина топурак алып келип өчүрөбүз мунун баарын чең. Калыс Ордо, Алтын Казык, Ак Босого сыяктуу жаңы конуштар таштанды төгүлгөн талаага жакын жайгашкан. Ал эми өрт чыкканда аталган конуштарды жагымсыз жыты менен түтүн каптайт. Санитардык талаптарга жооп бербегендиктен ар түрдүү оору сыркоодон жергиликтүү тургундар кооптонушат. Алардын арыз менен кайрылбаган жери калбаган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин таштанды көйгөйү чечилген эмес. Мына Бишкек шаары кир деп атат, а бу жерде өзгөчө кир ушул жерде сезилет да, анткени бул свалка күнү түнү күйөт. Жанагы швейный отходдор көп келип атпайбы? Шаардагы болгон отходдун баары келип атат да. Зыяны өтө чоң. Бүт жительге, тем более мына жаңы өсүп келаткан бала чакага өтө чоң. Мына жактан свалканын машинелери өтөт, эч кандай үстүнө чара көрүлбөйт. Биз канча жалуйт этип, ушул жер жабылсын, ушул завод бүтсүн деп аракет кылып атабыз, бирок эч кандай жыйынтык болбой жатат. Болуп келип атат эле, улам бир фирма, бир башка фирмага өткөзүп жибереле. Эч кандай жыйынтык жок. Ушу таштанды төгүлчү жайдын аянты 50 гектар жерди ээлейт, бирок тегерегин мыйзамсыз эле тосуп алышкан. Негизи эреже боюнча конуштар 1 чакырым алыстыкта жайгашыш керек. Сайрагүл Полотова, Руслан Бараненко, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.